Саламатсызбы урматтуу Азаттык каналыбызынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан мигранттардын медициналык камсыздандыруу маселесин талкууламакчыбыз. Биздин студияга бүгүн келген меймандарды тааныштырып өтсөм, Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорбоева жана миграция маселелери боюнча эксперт, ушул кыймылдын адиси Нурия Темирова. Кош келдиңиздер. Менин алгачкы эле суроом, эмнеге сыртка чыгып жаткан мигранттар өзлөрүнүн медициналык камсыздандыруусун ишке ашырбай келет? Ар дайым эле бул маселе көйгөйлүү болуп жатат да. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүрбөйбү? 2015 жылдан баштап өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасы толук кандуу Евразиялык экономикалык биримдигинин катарына кирген. Ошол эле мезгилден баштап ошол келишим менен Евразиялык экономикалык биримдикке келишим менен медициналык камсыздандыруу маселеси толук чечилген болчу. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясында азыркы мезгилде ушул медициналык камсыздоо боюнча маселелер дагы деле мындай чечилиптүү бир кадамга жете элек. 2016 жылы ушул Саламаттык сактоо Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен Евразиялык экономикалык биримдиктердин жарандарына Россия Федерациясына аймагында медициналык камсыздоого жол ачылган. Бул норма 2017 жылдан баштап бирдиктүү камсыздандыруу системасы болуп саналат. Ооба, албетте, бул мамлекеттик тарабынан камсыздандыруу системага жол ачылган да. Бирок ошол эле кезде ошол буйруктун негизинде медициналык камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү азыркы мезгилде жалаң гана иштеп жаткан жарандарга гана укугу бар да. Калган үй бүлө мүчөлөрү, балдары ал укукка ээ эмес да. Ошол эле мезгилде 2015-тен кошулуп 2017-ге чейин абдан көп ошол өз ыктыярдуу медициналык камсыздоо маселелери боюнча дагы, милдеттүү түрдө камсыздандыруу системасы боюнча дагы аябай көп биздин жарандар жабыркаганда. Анткени Россия Федерациясында кээ бир аймактарында милдеттүү түрдө камсыздандыруу талап кылынган, бирок биздин жарандар ага мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошол эле кезде аябай кымбат өз ыктыярдуу медициналык камсыздандырууга алар алганда, алардын медициналык тармактагы мындай тейлөөсү ошол эле Россия Федерациясынын жарандарына караганда начарыраак болчу да. Ошондуктан бул маселе эми ээп алганда чечилерине биз толук ишенебиз. Азыркы мезгилде эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын алкагында бул маселе каралып жатат. Рахмат Нурия Атамкуловна. Кийинки суроом сизге болмокчу. Бир аз баягы саясий же болбосо эл аралык дипломатиялык өңүттөн алыстап, жеке инсандык бир мисалдарды сизден сурагым келип жатат да. Мына жылына 100 миңдеген, 200 миңдеген мигранттар сыртка Казакстанга, Орусияга иш издеп чыгып жатышат. Түшүндүрүү иштери, сен мына барып калсаң, ооруп калсаң мындай болот деген иштер өкмөттүк деңгээлде же болбосо бир бейөкмөт уюмдардын деңгээлинде жүргүзүлүшү керекпи? Чындыгында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек, сөзсүз. Анткени сыртка чыгып жаткан биздин мигранттар маалыматтын жоктугундан көбү алышпайт да. Албетте эмгек келишими түзүлгөн, расмий түзүлгөн кезде милдеттүү камсыздандыруу жүрүш керек. Андан сырткары жогору жакта айтылып кеткендей, ыктыярдуу камсыздандыруу полису деген бар да. Ошо анын өлчөмү суммасына жараша болот да. Канчалык кымбат болсо, ошончолук ошонун ичине кирет. Тейлөө даражасы да көтөрүлөт. Тейлөө даражасы. Бирок кетип жаткан мигранттардын көбү мүмкүнчүлүгү ага жол бербейт, кымбат болгондуктан. Анан түшүндүрүү иштери негизи эле жетишерлик эмес. Госслужба по миграции кыскаргандан улам жерлерде бөлүмдөрү жабылып, ошону аркалаган өкмөт тарабынан бөлүмдөрдүн жетишпегендиги, жоктугунан. Албетте өкмөттүк эмес уюм тарабынан бул иштер жүрүп атат, бирок жетишерлик эмес. Анткени бизде сыртка чыгып атканда 7 дубандын ар бир айылында, ар бир үй бүлө мүчөлөрүндө бар да мигранттарчы, бирок ошол маалымат баарына жетишерлик жетпей атат да. Бактыгүл Баталовна, бул сыяктуу түшүндүрүү иштери мисалы сиздердин платформанын негизинде жүрүп жатабы? Ооба, биздин Борбордук Азия кыймылда деген платформанын өзү негизи 23 өкмөттүк эмес уюмду камтыган. Бул платформа негизи 3 өлкөнү камтыйт: Россия Федерациясын, Тажикстанды жана Кыргызстанды.
Анан ошол өкмөттүк эмес уюмдардын алып барып жаткан ишинин бирөөсү ошол медициналык камсыздандыруу боюнча жүрүп жатат. Бул иш боюнча биз ошол миграцияга кетип жатам деген жарандардын тизмесин алып, айыл өкмөттүн деңгээлинде анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Сен баргандан кийин эң биринчи баягы миграциялык картаны толтургандан кийин, баягы мыйзам түрүндө жумушка киргенден кийин, эмгек келишими түзүлгөндөн кийин, анан ошол баягы өзүң кайсы жерге приписанный болсоң, ошол жерге барып, ошол поликлиникадан сен жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышың керек. Эгерде ал полисти албай калсаң, медициналык кызмат, бардык баягы керектүү медициналык кызматты алганга мүмкүнчүлүк болбой калат деп баягы чоң иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол биз мына жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Ошол бизден маалымат алып кеткен мигранттар барып, жанагы полисти алып, WhatsApp менен сүрөтүнө тартып, анан бизге жөнөтүп атышат да, мына рахмат деп. Анан бир 2-3 жолу бир баягы кырсыктап калган мигранттар өздөрүнүн баягы окуяларын жазып жиберишип, баягы колум сынып калып, ошол полисим болгондуктан баягы медициналык кызматты тоскоолсуздук жол менен алдым, рахмат деген баягы айтып атышат. Бирок тилекке каршы дагы эле айта кетсек, эмне себептен албайсыздар десек, ошо көбүнчөсү айтат, эми баягы баардыгыбыз эле эмгек келишими менен иштебейбиз, билесиңер. Андан тышкары ошол мурда баягы ишкер эмгек келишимин түзүп атканда ошол ишкер жоопкерчиликти алчу да, ошол медициналык кызматты баягы полисти мен алып берем деген өзүнүн милдеттемеси бар болчу. Азыркы жаңы келишим боюнча бул баягы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин биздин эмгек мигрант өзү барып сатып алыш керек. Тилекке каршы ал жоопкерчилик өзүндө болуп атат да, бирок ошондуктан ар бир мигрант мен барып өзүм алайын деген баягы көп ою жок да, көбүнчөлөр албай коюп атышат. Анан жанагындай бир кандайдыр бир кырсыкка учурап калышса, ошондо гана бир кыйынчылыктар болуп калып, анан ошол медициналык кызматты баягы жакшы даражада ала албай кыйналып жатышат. Улан Насирдинович мына Бактыгүл Баталовна айтып жатпайбы? Баягы адам жеке өзүнүн каалоосу болуш керек депчи. Ал тургай Кыргызстанда деле жөнөкөй жаран деле баягы медициналык камсыздандыруу деген нерсени толук түшүнбөсө керек да. Сиз айтып аткан жанагы жалпылаштырылган медициналык камсыздандырууга эгерде өтсө, бир мигрант, мисалы мен кетсем дейин, кайсы кызматтарды, кандай кызматтарды ала алам жана кандай суммага ала алам да? Россия Федерациясынын камсыздандыруу системасында өзгөчөлүктөр бар да. Ар бир ооруга булардын өзүнүн лимиттери коюлган. Жана мындай албетте кымбат хирургиялык операциялар, көбүнчө жана стоматологиялык тейлөө бул камсыздандырууга кирбейт да. Негизги базовый эле Казакстанды алсак, мисалы үчүн, ал жерде 2017-жылга чейин милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген түшүнүк жок болчу. Азыркы мезгилде булар жаңы киргизип, эми гана апробация өткөрүп, жаңы киргизип атат Казакстан. Россия Федерациясынын аймагында эми бул тейлөө албетте биздикине эле окшош. Бирок ошол жерде бир негизги орчундуу маселе болуп, мен айтып кеткендей эле, бул ошол иштеп жаткан адамдын балдары жана үй бүлө мүчөлөрү. Булар азыр милдеттүү түрдө камсыздандырууга мындай укугу жок да. Ошол эле кезде белгилечү нерсе, биздин кыргыз жарандары ошол медициналык камсыздандыруу өткөн күнү деле ал жерде ай сайын ошолордун взносторун төлөп туруш керек да. Ошонун дагы кегертилер төлөбөй, медициналык полиси болгон күнүндө эле алар кийин ошол полис менен камсыздандырууга ооруп калса, ооруга чалдыгып калса, анда кайрылганда аларга мындай тейлөө акчалай түрүндө төлөтүп туруп, анан баары чөнтөктөн төлөп жатат да. Бирок эми кетип жаткандардын дээрлик жарымынан көбү эмгек келишими жок эле кетет да. Биринчи кеткендечи. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Нурия Атамкуловна, сизге азыр Москвада болбосун, Орусиянын көп эле жерлеринде кыргызстандык дарыгерлер барып өзлөрүнүн жеке клиникаларын ачып алышкан. Анан кээде биз соц тармактардан да көрүп калып атабыз, табыптар бар аякта, өзлөрүнүн көз ачыктары бар дегендейчи. Ошондой баягы элдик медицина, анан жеке клиникасын ачып алган өзүбүздүн эле мекендештер дал ушул камсыздандыруу системасына каршы болуп аткан жокпу? Балким сиз жооп бересиз. Албетте көпчүлүгү эмне үчүн биздин клиникаларга кайрылышат? Бирден бир себебинин бири, мен ойлойм, тил маселеси. Анткени бар эле
орус тилин биле бербейт. Анан Кыргызстандан барган дарыгерлерге көнүп калышкан, башка тууган туушкандары, тең туштары ошого барып кайрылышат. Ошон үчүн жагы элде айтып коет, сарафанда радио деп коет. Ошол маалыматтын негизинде барып кайрылышат да. Мен ойлойм, экөө бири-бирине каршы болбойт болуш керек. Анткени жаран өзү тандап алыш керек. Кааласам бул клиникага барып кайрылам, кааласам полюстун негизиндеги клиникага барып кайрылам. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби, дагы бир көрүнүш бар, өзүн дарылоо деген көрүнүш да болуп атат да. Ооба, интернеттен карап эле дарылаган. Интернеттен карагандан дагы өздөрүнүн бияктагы Кыргызстанда эгерде тааныш доктор, врачтар болсо, тааныш туугандары болсо, түзмө түз эле ошолорго байланышка чыгып, ушундай жерим оомуп атат дегенде, бияктан эле телефондо назначение кылышып, анан баягы өзүн дарылаган дагы бир эмеге случайлар кезигип атат да. Мына биз тең көбүнчө жанагы ден соолук маселесин ала турган болсок, ВИЧ инфекциясы жанагы анан кургак учук деп атабыз. Ошол биздин мигранттардын арасынан көп катталып атпайбы? Анан ошол сурап келдик да, биз мигранттардан сурасак айтышат, ооба мен ошо жөтөлүп баштагандан ушум чалышып, анан телефон аркылуу эле дарылангам, кургак учук экенин билген эмесмин, ошондуктан баягы оорлошуп кетип, ошо кургак учуктун баягы сөөк формасы деп коет да, костная форма туберкулеза, ошондойго чейин өтүшүп кетип атпайбы? Баягы өзүн дарылап, острый формасын хроническийге өткөрбөйшүп, анан кеч кайрылып, анан уже биздин мигранттар уже инвалидностька чейин жетип калып атат да, жап-жаш балдарыбыз. Ошондуктан өзүн дарылоо деген дагы бир көрүнүш болуп атат. Ошол жагынан дагы көбүрөөк биз бир маалымат беришибиз керек да, бул эң туура эмес нерсе экенин айтып. Улан Насирдинович, анан мигранттардын саламаттыгы деген дагы өзүнчө эле бир чоң көйгөй. Мисалы, жугуштуу оорулардын көбү жогоруда Бактыгүл Баталовна айтып өткөндөй, азыр кайсы дарыгер менен сүйлөшмөйүн, мигрант бир жарымынан көбү, бейтаптардын көбү миграциядан келгендер болуп жатат да. Кандайдыр бир мониторинг жүргүзөбү? Дал ушул мигранттардын саламаттыгы, ушул Орусияда жүргөн миллионго чукул мигранттардын саламаттыгына аларды сурамжылап, кайсы оорулар бар депчи. Эң негизинен биринчи мурдакы суроого кичине кайтарылып туруп тактап кетейин. ЯЭП алкагында тез медициналык жардам жана адамдын жашоосуна коркунуч келтирген учурлардагы жок, тез жардам ушул адамдын жашоосуна коркунуч келгенде, эгер экстрендүү түрдө жардам керек болсо, ал жардам толук бекер жүргүзүлөт ЯЭП алкагында. Бул ЯЭП алкагында келишимдин 98-беренеси жана 30 протоколдун негизинде бүт мамлекеттерде кайсы ушул ЯЭПтин мүчөсү болбосун, ошол жарандарга бекер жүргүзүлөт да. Сиз айтып кеткен маселе боюнча, албетте бул абдан чоң көйгөй. Биз үчүн азыркы мезгилде эң оор маселе бул ушул сыртка кетип жаткан адамдардын биринчиден статистикалык толук маалымат алуу, алардын чыгып кетип атканы жөнүндө. Көбүнчөсү өзүңөр билгендей, кыргыз жарандары эч кимге маалымдабай эле, кээде туугандарын да мындай маалымдашпайт да. Мамлекеттик органдар жөнүндө эчтеке айтпай эле коеюн да. Жергиликтүү айыл өкмөттөр дагы өзүлөрү так санын айта албайт да, канча адам ушул айыл аймактардан чыгып кетип атат. Бул эң биринчи маселе. Экинчиден, азыркы мезгилде биздин мыйзам базабызда мигрант жана кыргыз жараны бул мындай бөлөк бир термин катары же түшүнүк катары биздин мыйзамыбызда каралган эмес. Ошондуктан биз үчүн ар бир кыргыз жараны кайсы жерде болбосун, кыргыз аймагындагы же чет өлкөдөгү бул Кыргыз Республикасынын жаранын ден соолугу болуп эсептелип калган. Албетте өзүнүн мындай бир өзгөчөлүктөрү бар. Чет өлкөдө жүргөндө алар толук медициналык жактан камсыздандырууга же медициналык толук тейлөөгө алардын мүмкүнчүлүгү, шарттары жок. Ошондуктан бир нече долбоорлор менен биз жалаң гана аябай мындай социалдык жактан коркунуч туудурган оорулар менен гана алекпиз да азыркы мезгилде саясат деңгээлинде элечи. Практикалык жактан албетте биздин штатыбызда жетишпейт. Чет мамлекеттерде да бизде бир эле өкүлчүлүк бар, Россия Федерациясынын аймагында, бул 9 эле кызматкер иштейт ал жерде. Статистика боюнча Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар берген статистика боюнча былтыр 2017 жылдын эсебинен 640 000 кыргыз жараны ал жерде иш менен алек. Расмий боюнча. Албетте бул абдан чоң
сан болгондуктан биз чет элдик жана эл аралык уюмдарга кайрылып алар менен биргеликте ушул кургагычтык боюнча, СПИД боюнча, ошол маселелер боюнча чогуу биргеликте кызматташып башка мамлекеттер менен, ыйгарым мамлекеттик органдар менен биргеликте чечүүгө мындай бир сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Бул абдан оор процедура. Анткени мисалы үчүн кургагычтык боюнча маселесин алсак, эч бир мамлекет чет элдик жарандардын өзүнүн аймагында дарылоого макул эмес да. Дайыма сүйлөшүүлөр келгенде, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясында, Казакстан аймагында ооруп калса, аларды өз территориясында дарылоо кызыктар эмес. Аларды сыртка чыгарып туруп, Кыргыз Республикасынын мойнуна илип коюшу ушундай эң негизги болгон жол. Ошондой эле болуп келе жатат да азыр деле. Азыр деле ошондой эле болуп келе жатат. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча ал жерде 12 социалдык оорулар бар тизмеги. Эгерде чет мамлекеттик жаран Россия аймагында ошол ооруга душар болуп калса, ал Россия аймагынан депортацияланат да, ага кирүүгө мөөнөтсүз бөгөт коюлат да Россия Федерациясына. Бул оорулардын тизмегинде мисалы үчүн СПИД, кургагычтык, ошол эле жыныстык жол менен жугуучу оорулар, гепатиттин түрлөрү. Албетте булар кандайдыр бир социалдык аябай кийин келечекке бизге мындай балта чаба турган бир категория кирип кетет да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан бул маселе да бир нече жолу каралып жаткан да. Россия Федерациясы менен Казакстан менен эки тараптуу сүйлөшүү менен биз мисалы үчүн кургагычтык боюнча ХООП долбоору бар, эл аралык уюму. Ошол менен биргеликте ушул маселени эл аралык эки тараптуу же көп тараптуу келишим негизинде чечип, бул адамдарга ошол ооруп жаткан жеринде сөзсүз түрдө жардам берүү маселеси каралган да. Азыркы мезгилде албетте эң мисалы үчүн бааларды салыштырып көрсөк, эң арзан дарылоо азыркы мезгилде Яйып алкагында Кыргыз Республикасында да. Салыштырмалуу медициналык тилөө Россия Федерациясында бизден 5 эсе 6 эсе кымбат түшөт да. Ошол эле мисалы үчүн санация зуба деп коебуз, тиш алдыруу. Тишти дарылоо бизде мисалы үчүн 500 сомдон 1000 сомго чейин жөн эле тишти алдырып салуу. Россия Федерациясында эгерде сиз чет элдик жаран болсоңуз, бул 7000 рубльга чейин жетип кетет да. Бул эми тастыкталган, лицензия алган медициналык мекемеде. А эгерде сиз албетте ошондуктан кымбатчылыктын зарылчылыгынан биздин жарандар ошондой санитариялык бир шарттары жок, мындай эле подвалдарда ачылган мыйзамсыз түрдө медициналык тейлөөнү көрсөткөн арзан бир мыйзамсыз врачтарга барып дарылоону өтүшөт да. Бул маселени чечиш бул бир гана Кыргыз өкмөттүнүн тарабынан эмес, бул биринчиден мигранттардын аң сезимин көтөрүш керек. Албетте түшүндүрмө иштерин жүрүш керек. Бул биз тарабынан дагы, бейөкмөт уюмдун тарабынан да биз толук камсындырууга азыр аракеттер жумшап атабыз. Түштүк региондордо гана бир-эки мындай бир колл центр дейбизби, ушундай бир жерлер бар. Негизи жанагы биз айтпадыкпы, платформа бар деп атпайсызбы, Борбордук Азия кыймылда. Ошол долбоордун негизинде эки баягы информациялык центрлер ачылган, Ошто жана Жалал Абадта. Ошо мигранттар акысыз маалымат колдоо борбору. Биздин мигранттар ошол Ошко барып, Жалал Абадка барып акысыз ошол жерден консультация алса болот. Анан ошол жанагы долбоордун эле негизинде болот атпайбы, чакан пилотный эле проекттер болот. Негизи баардык областтын баарын, же болбосо ошол түштүктүн баардыгын камтый албай атабыз да тилекке каршы. Жана сиз сурабадыңызбы, изилдөөлөр барбы, кандай оорулар менен ооруп келет? Тилекке каршы ушул ден соолук маселеси боюнча мындай изилдөөлөр жок. Баягы бир пилотный катары бир сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анан мындай ала турган болсо, көбүнчө биз мигранттар кандай ооруларга жабыркайт, жанагы груз 200 деген кандай оорулар менен келет дегенде кыскача бир маалымат бар. Эң биринчиден ошо жанагы жүрөк, кан тамыр оорулары менен көбүнчө жабыркагандар көбүрөөк. Жугуштуу эмес оорулар турбайбы? Ооба. Экинчиден жана травма алган, жана иштеп жаткан жеринен травма алып, ошол жерден баягы сыркоологон мигранттардын саны катталган. Андан кийинки жанагы биз айтып кеттик, социалдык оорулар, туберкулез, жанагы ВИЧ-инфекция деп атабыз. Андан кийинки дагы эң дагы бир жаман көрүнүш бул алкогольная интоксикация деп коет. Баягы спирттик ичимдиктерин көп ичип алышып, баягы 5 күндө 10 күндө ичип, анан ошол
состояниедан чыга албай көбүнчөсү каза болуп калган мигранттар да көбүрөөк катталып атат. Ошол 5 баягы тарапты карап көрсөк, ошо ар кайсы тарапта ар кандай оорулар капталган, бирок тилекке каршы бир мындай толук маалымат жок да. Момча мигрантыбыз чыгып, момундай ооруга чалдыгып, момчасы дарылоого учураган деп. Нурия Тамкуловна, абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек андай болсо? Ден соолук маселеси бир гана полис менен гана же түшүндүрүү иштери менен гана чектелбейт да. Бул жерде ошол эмгек мигранттардын канчалык деңгээлде шарты кандай болуп атат, иштөө шарты. 8 саат иштешип атабы, эс алган убактысы кандай, больничный төлөнүп атабы, ошол көп маселелерге байланыштуу да. Бир гана келишим болсо эле, бирок ал канчалык деңгээлде ошол келишим сакталып атат. Аны мониторинг жүргүзгөн уюмдар чындыгында абдан аз. Мамлекеттик органдар тарабынан кызматкерлердин жетишсиздиги бул көйгөй дагы эле турат да. Бул жагынан абдан бир мониторинг жүргүзүш керек. Бул жерде профсоюздар дагы иштеш керек. Азыркы учурда биздеги профсоюздардын абалын билесиңер. Эгерде ошол сыртка чыгып аткан мигранттар өздөрү дагы бир профсоюздун уюмдарга биригип, өздөрүнүн укугун коргоп, иштөө шарттарын өздөрүнө келишим негизинде талапка ылайык талап кылышса, бул дагы бирден бир ден соолукту жакшыртууга бир өздөрүнө шарт түзөт эле да. Улан Насирдинович, жыйынтыктоочу сөз катары кандай чаралар көрүлүшү керек? Эң биринчиден эми албетте бул мигранттардын аң сезимине көңүл бура турат да көбүрөөк. Ошондуктан бул тармакта мамлекеттик миграция кызматында эми белгилөөчүнүсө 44 эле кызматкер бар да Кыргыз Республикасынын аймагында. Мындан сырткары бизде маалымат консультациялык бирок, ал жерде 11 кызматкер бар. Ошону менен 55 кызматкер азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын ушул сыртка кетип жаткан эмгек миграция маселесиндеги адамдар 100 миңдеген атуу. 100 миңдеген эми азыркы мезгилде бир 900 миң миллионго чукул болгон адамдын маселелерин чечүүгө аракеттерин жүргүзүп атат да. Албетте бул адамдардын жетишпештиги дагы биздин территориялык аймактарда территориялык бөлүмдөрүбүз жоктугу дагы өзүнүн кесепетин берип атат. Ошол эле кезде бул башка тарабынан караганда миграция кызматыны бейөкмөт уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен биргеликте жумуш аткарууларга, иш-чараларды аткарууга жана бүт аракеттерди бейөкмөт уюмдар менен биргеликте жүргүзүүгө түрткү болуп атат да. Биздин ушул региондордо өкүлчүлүктөр жок болгондуктан. Мисал үчүн алсак, биз азыр түштүктө болгон областтар менен эң чоң бир бейөкмөт уюмдардын биргеликте ушул эле платформанын мүчөсү Центр содействия международной защиты деген уюм менен меморандум түзүлгөн. Алар аркылуу биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды Россия Федерациясынын жана башка мамлекеттердин аймагындагы жүрүү эрежелери боюнча, миграциялык мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Албетте бул ар бир кишиге ага ыңгайлуу шартта маалымат жеткирип берүү бул дагы оңой менен азыркы мезгилде мындай бир жаңы иштин багыты болуп миграция кызматына боюнча ушу бизге ушул азыркы мезгилде чоң бир көйгөй жаратып атат да. Ошондуктан биз маалымат стратегияларын иштеп чыгып, ар бир чыгып жаткан категорияларга жетиштүү түрдө маалыматты берүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрүн издеп атабыз да. Үч нерсени айта кетет элем. Биринчи, бул биздин чет жакка чыгып бараткан эмгек мигранттары эң биринчиден жоопкерчиликти өздөрү алыш керек ден соолук маселесине. Бул чыгып баратканда ошол кандай ооруларга текшериш керек, кандай ден соолугум кандай болуп атат, эгерде ооруга учурап калсам эмне алышым керек деген бир маселени ойлонуп чыгыш керек. Андан кийин экинчи маселеси болсо, бул жанагы массалык маалымат каражаттары ошол миграция тегерегинде ден соолук маселесин көбүрөөк көтөрүш керек. Себеби көбүнчө биз баягы укук жагынан көбүнчө баягы передачаларды көрөбүз, бирок тилекке каршы саламаттык сактоо жана миграция жөнүндө негизинде экинчи эле жолу чыгып атат го деп биз ойлоп атабыз. Себеби ушул жөнүндө маалымат абдан аз болуп атат. Анан жаңы заманбап, жаңы жакшынакай жакшы тиркемелер чыгып атат. Ошол миграциянын жана ден соолуктун деңгээлинде жаңы тиркемелерди ойноп чыгып, жаңы заманбап технологияларды колдонуп,
ошол эле Android тиркемелерин Android тиркемелерине жаңы направление менен ушул жаңы көз караш менен кандайдыр бир жаңы методдорду сунуш кылышыбыз керек азыркы мигранттарга, себеби баардыгында тең телефон, уюлдук телефондор бар колдорунда. Чоң рахмат, урматтуу Азаттык үн алгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан кыргызстандыктар эмнеге медициналык камсыздандырууну ишке ашырбай жатат деген суроону талкууладык. Биздин талкууга Кыргызстан өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорпоева жана миграция маселелери боюнча эксперт Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин өкүлү Нурия Темирова катышты. Сиздерге чоң рахмат.